Мурабаха дегенде рассрочкага ислам принциптери менен техника, телефон жана башка нерселерди алып беришет экен. Банк аркылуу, бөлүп төлөө менен. Алар аркылуу буюм алуу адалбы же арамбы? Адал. Бай мутлак, бай мурабаха деп коет. Мындайда мен мына дасармолду платошканы сатам. 500 сомго. Канчага алды, мага канчага түштү, милдеттүү эмесми сизге айткангачы? Мүмкүн 200-гө түшкөндүр мага. 300-гө түшкөндүр. Бирок мен сизге милдеттүү эмесмин да айткангачы. Мынаке, 500 сомго сатам, алсаңыз алыңыз, албасаңыз коюңуз. Түшүрүп бер, тияк содалашсак боло берет. Бирок канчага алдың деп сизди сураганга да акыңыз жок, мен айтканга дагы милдеттүү эмесмин. Түшүнүктүү? Бул бай мутлак. Жалпы эле соода ушундай. Бирок бай мурабаха дегени бар. Мурабахасы мындай. Мен Усмандан буну алдым. Же болбосо азыр мындай кылайлы, ушул учурда мындай кылайлы. Платочканы бул Абдуллада акча жок дачы. Ада акча жок. Бирок менде акча бар. Платочка Усманда. Бул ушул айтып атат да. Мен ушуну алайын. Сиз мага рассрочкага алып бериң. Мен сизге рассрочканы төлөйм дейт. Ада акча жок, түшүндүңүздөрбү? Акча менде бар. Мен будан болсо барып туруп макул канча? 1000 штук денди. 1000 штукту мен буга алдым. 200 сомдон алдым 1000 штукту. 250 сомдон сатып атам. Канчага алганым, үстүнө канча кошконум бул билиш керек да. Мага канчага алганым бул билиш керек. Биринчи соодада ал билген кажет жок эмес беле? Жок, бул кичине башкачараак соода да. Ушуну мурабаха деп коет. Канчага алдым? 200 сомго алдым. Үстүнө канчага коштум? 250 коштум. Сизге саттым 1 жылга. Сиз ар бир ай сайын мага төлөп бере бересиз. 250 сомдон төлөп берет да бул. Түшүндүңүзбү? Ушуну мурабаха дейт, адал. Бул банк менен деле кылсаңыз болот, жеке адам менен деле ушуну кылсаңыз болот. Түшүндүңүзбү? Бул ислам принципке туура келет. Ушунун ордуна телефон дейсизби, машина дейсизби, үй дейсизби, любой нерсесин кое бериң.